Быйыл 7 ноябрда Кыргыз элинин Тун гезити кыргыз туусунун жарык көргөнүнө туура 100 жыл толгону турат. Кыргыз журналистикасынын башаты болгон бул басылманын мурдагы редакторлору кыргыз туусунун тарыхка, маданиятка, деги эле кыргыз мамлекетинин калыптанышына жана өнүгүшүнө кошкон салымы, учурдагы абалы 100 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча орчундуу ойлорун айтып өтүштү. Быйылкы жыл Кыргызстандын Совет мезгилиндеги мамлекеттин кайра жаралышынын 100 жылдыгын өтө чоң бир маани берип белгилеп атабыз. Бул Кара Кыргыз автономиялуу облусу болбогондо келечекте Кыргыз эгемендүү республикасы дагы болбойт болчу. Ал эми Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндөн кийин аны уюштурганга, анын бүт саясатын элге жеткирүүгө сөз түрдө басма сөз керек болчу. Басма сөз органы ошол мезгилде уюштуруучу да болчу. Ошол мезгилдеги бүт элге маалыматты жеткире турган жападан жалгыз маалымат каражаты болот болчу. Эгер Кара Кыргыз автономия облусунун бийликтери түзүлгөндө кандай мааниге ээ болсо Кыргыз үчүн Эркин Тоо гезити рухий жактан алганда менимче ошол экинчи мамлекет болгон. Агарткан Кыргызды, көгөрткөн маданиятын, адабиятын түптөгөн мына ушул гезит болгон. Бул Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн күндөн баштап 14 октябрда түзүлсө, биринчи маселе бул басма сөз жөнүндө болгон. Ошон үчүн 14 октябрдан 7 ноябрдын аралыгы бир айга жетпеген мөөнөт. Бир айга жетпеген учурда бул Эркин Тоо гезитин уюштуруп, Эркин Тоо гезитин бир айдык мөөнөттө чыгарыш бул ошол мезгилде өтө чоң бир эрдик болчу. Бир чети майрам, бир чети эрдик болчу. Эркин Тоонун чыгышы бул чоң тарыхый окуя кыргыз эли үчүн. Анткени Эркин Тоо гезити бул кыргыз элинин алипеси, кыргыз элинин университети деп айткым келет. Анткени Эркин Тоо гезити биринчи жолу кыргыз элин агартуучулукка маданий, адабий мейкиндик алып чыкты да. Ошондо канча жазуучуларыбыз, агартуучуларыбыз жалпы кыргыз элинин өнүгүү өсүүсүнө белсемдүү роль ойногон да. Бул мамлекеттин калыптанышында, түзүлүшүндө, коомдун турпаты кайра тамыралышында бу Эркин Тоо гезитинде бир дагы башка коомдук саясий мекеме же коомго эч качан мынчалык эмес сиңирген эмес. Ошол мезгилде эскерүүлөрдө айтылат, кыргыздын биринчи гезити чыкты, окугула, карагыла деп жанакындай кылып элге алып чыкса, о кыргызда да гезит болобу деп таң калган учурлар болгон. Мына ошол гезит уюшулганына быйыл 100 жыл болуп атат. Бул мамлекеттин кайра жаралышынын, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааниси кандай болсо, бул улуттук алгачкы гезиттин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында дагы нак ошондой орду бар. Бул гезит кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар гезит. Башка өлкөлөрдө кылымдан жашаган гезиттер чоң урмат сыйга ээ болушат. Ал гезиттердин жөнөкөй ал гезиттин тарыхы эмес, ал өлкөнүн тарыхы. Мисалы үчүн Манас университетинде биз мындан 10 жыл мурда бир долбоор баштаганбыз. Эркин Тоо, Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу гезитинин 100 жылдык тарыхын жазабыз депчи. Мына ошол долбоорубуздун аягына чыгып, Кыргызстандын өкмөтүнө ошол 100 жылдык гезиттин тарыхын тапшырды, жакын арада буюрса чыгат деп турабыз. Бул гезиттин тагдыры эмес, биз тарых эмес. Ошол биз гезиттин тарыхын изилдеп, талдап отурганда бул өлкөнүн тагдыры, өлкөнүн тарыхы болот да. Гезиттин өзүнүн мааниси, мына мамлекетибиз менен тагдырлаш деп аткан жерде көп маселе бар. Бул гезит көп тарыхчылар, тарых илиминде, башка илимпоздор архивден көп Кыргыз Республикасынын мамлекетинин айрым маселелерин издеп жүрсө, ошонун баары Эркин Тоодо алгач, анан Кызыл Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу деп 4-ат менен чыгып аткан ушул биздин улуттук тың басылмабыздын бетине чагылып келет.
Демек бул биздин Кыргыз туусу гезити кыргыз мамлекетинин летописчиси, баяндамачысы, тарыхынын баарын жазып келген гезит. Гезитте бүтүндөй тарых жатат. Кантип мамлекеттеги ошо мезгилде уюштуруу иштери, мамлекеттин ичиндеги көйгөйлөр, араб тамгасынан латын тамгасына өткөрүүдөгү түшүндүрмөлөр, Экинчи дүйнөлүк согуштагы жоокерлердин эрдиктери, жоокерлердин каттары, андан башка Совет бийлигинин ушу Кыргызстандагы кандай алгылыктуу жасаган иштеринин баардыгы мына ушул жазуу түрүндө жападан жалгыз кыргыз туусу гезитине басылып келген. Кыргызстандын соңку 100 жылдагы тарыхы кыргыз туусунун 100 жылдык тарыхында эмеси менен жазылыш керек да. Анткени гезиттин ар бир санында, ар бир номурунда, ар бир рубрикасында мамлекеттин, өлкөнүн, республиканын тарыхы жатат. Биз билбеген маалыматтарды, жаңы биздин коомчулукка маалым болбогон жаңы фактыларды ушу биз жанагы тарыхый китебибизде чагылдырдык да. Мына гезиттин коомдун алдындагы, мамлекеттин алдында, тарыхтын алдындагы чоң жоопкерчиликтүү милдети ушу деп ойлойм да. Гезиттин мааниси да ушул. Кыргыз туусунун гезиттеринин 100 жылдык сандарында, беттеринде Кыргызстандын тарыхы жазылып турат. Ал өзгөчө иликтөөгө, талоого татыктуу деп айтсак болот. Улуттук биринчи гезит катары жалпы эле журналистиканын, басма сөздүн, ошондой эле ошолорду иштеп жаткан адабият, маданият, көркөм өнөрдүн башатында туруп ошолорго килейген булактын суусун ачкан, ошолорго жол салып берген, ошолорго из калтырып кеткен бир дагы гезит эч качан унутулбайт. Эгерде кыргыз туусунун башкачында Эркин тоонун ушу басып өткөн тарыхый жолун, анын сиңирген эмгегин кимдир бирөө баалабаса, аны кыргызча айтканда тагдыр урат. Кудайга ыраазы болбойт. Ошондуктан бул өзүбүздүн улуттук гезитибиз, биздин мындайча айтканда атуулдук гезит, патриотический деп коет. Мунун сиңирген эмгеги эч качан өлбөй, алтын тамгалар менен биздин архивибизде сакталып кала берет. Биз ушуга бел байлап Кудайга тобо дейли. Мамлекетибиздин өнүгүү тепкичинде ар бир жолку тарыхый учурда Улуу Ата Мөңкүтүн согуш учурунда эмне окуялар болгонун баарын ушу биздин гезиттин барактарынан тапсак болот. Ошон үчүн бул гезитти бүгүн жээрип аткандар баягы кыргыз жомогундагы жаштарды гана калтырып, карылардын баарын журтка таштап кетели деген бир акылсыз хандын кылыгында иш да. Азыр албетте 21-кылымда жашап атабыз. Жаңы технологиялар, анын ичинде маалымат тармагында дагы өтө көп жаңы технологиялар, мына жасалма интеллект дегендерге чейин жетип калдык. Бирок гезиттин өзүнүн баркы эч качан өчпөйт. Бул кыргыз туусу гезити Кыргызстандагы бардык маалымат каражаттарынын башында турган көч башысы, атасы деп койсок болот. Ошон үчүн бул маселеге өтө бир олуттуу карашыбыз керек. Быйыл өзгөчө 100 жылдык, андан келечектеги мамлекеттеги бурулуш жылында дагы кыргыздар дайыма биз жаңы бир кадамды таштап атканда, каада салтты, наркты, келечектеги кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнүн идеологиясы жөнүндө сөз кылып атканда, мына ошол мамлекетке сөзсүз түрдө ушундай гезит керек, улуттук гезит керек. Себеби ошол бир эле саясат эмес, жалпы элди наркка, ушул улуттук улуу сапаттарга, келечекке өнүгөнгө бул гезитти кантип пайдаланыш керек, кантип андан ары бул гезитти өнүктүрүш керек. Бул бүгүнкү күндө мамлекеттин иши. Кыргыз туус гезитинин өзгөчөлүгү бир салттуу жолу бар да. Салттуу жолу бар. Бул илгертен келе жаткан салттуу жол. Бул жерде маалыматтардын олуттуулугуна, темалардын олуттуулугуна өзгөчө маани берилет. Андан кийин мен дайыма айтып жүрөм, дагы айтам, ошол Кыргызстандагы кыргыз тилинде чыгып аткан гезиттердин эң сабаттуусу да. Тилдик жагынан, башка жагынан алып келгенде сабаттуу гезит деп айтам. Анткени эмне үчүн сабат? Бул гезитте сабаттуу
адамгерчиликтүү, абройлуу, кесипкөй журналисттер, адистер иштешет да. Мына ошонусу менен өзгөчөлүү деп атканым ошол. Мына биз билебиз, Кыргыз туусу гезит десе эле, бул өкмөттүк гезит десе эле, өкмөт ушунчалык баягы акырынан жем берип, мына ушул гезит ушунчалык каражат менен каржылап атат деп. Чын-чынына келгенде Кыргыз туусу гезитине мамлекеттен атайын бюджеттен деле каражат бөлүнбөйт. Бул жерде ушул редакциянын өзүнүн мээнети менен табылган каражаттан мына журналисттер акы алат, калем акы алат, гезит чыгат. Өйткені мына азыр интернет биринчи орунга чыкты, социалдык тармактар, социалдык баракчалар, анан блогерлер деп айтып атабыз, бирок гезиттин өз орду бар. Анын үстүнө бардык эле мына жети тубаныбызда бардык аймактарда интернет жетсе дагы ошону менен толук көчүп кеткен эл деле жок. Дагы эле баягыдай радио кылып, телевизор көрүп гезит окуп аткан жалпы калктын көп пайызы бар. Анан Кыргыз туусунун өзүнүн окурмандары бар. Улгайган адамдар ушу гезитти жакшы көрүп окушат. Бирок жаштарды дагы мына тартып, гезит өзү окурмандарынын санын көбөйтүү жагынан иш алып барып атат. Гезиттин бетинде жарыяланып аткан материалдардан көрүнүп турат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү Кыргыз туусунун абалына мен абдан чындыгында өзүмдүн бир тууган гезитим катары ичим аябай ачышат. Анткени ушул финансылык маселе, мамлекеттик колдоо, жакшынакай колдоо тапкан болсо, жамаатка дагы, ошондо иштеген журналисттерге дагы чыгармачылыгына, өсүп өнүгүүсүнө, мыкты гезит чыгаруусуна абдан жакшы өбөлгө болмок. Мен ойлойм, ушул 100 жылдыкта, Кудай буюрса 100 жылдыкты белгилөө мааракесинде гезитке өкмөтүбүз, биздин мамлекет башчыбыз өзгөчө көңүл буруп, алардын материалдык техникалык базасын, ошолордун материалдык жагына көз салат деп, мындан ары биздин көзгө басар тарыхый чоң гезитти өзүнүн карамагына алып, финансылык каржылоону баштайт деген үмүтүм бар. Кошуна мамлекеттердин ар бир мамлекетте, кошуна мамлекеттерде бери дегенде эле мамлекет каржылаган 4-5 гезит бар. Ал эми Кыргызстанда эгерде бүгүнкү күндө биз ошол 100 жылдык тарыхы бар гезитти жоюп, бүгүн кереги жок деген бул тайкы түшүнүк. Ошону биз бүгүн мамлекет өзүнүн камкордугуна алыш керек. Керек болсо ошол гезиттин күчүн мейли интернет жагындагы атайын чыгарган гезитти дагы мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүн алып, бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын, элди түз жолго үндөгөн салык, нарк, тарых, маданият, тил, башка маселелердин баардыгын ушундай курч маселелерди элге жеткирген атайын мамлекеттин медиасына айланыш керек. Бир сөз менен айтканда, бул Кыргыз туусу биздин мамлекеттин идеологиялык куралы катары, рупору катары, бийликтин элге көпүрөсү катары чоң кызмат аткарып келген ушул 100 жылдын ичинде. Ошол кызматын дагы деле аткарып атат. Кудай буюрса дагы деле аткара бермекчи. Кеп ошо азыркы интеллигенциянын, окумуштуу, чыгармачыл интеллигенциянын, акыл эстүү окурмандардын жана бийлик өкүлдөрүнүн, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзү башкаруу органдарына чейин, айыл өкмөттөрүнө чейин ушу гезитке мамилесинде. Мына ошолор ушул гезитти сыйлап, расмий маалыматтын баары, өкмөттүк маалыматтын баары, бийликтин жасап аткан иштердин баары биринчи кезекте бурмаланбай түз так ушул гезитте гана чагылдырылып аткандан кийин ушул гезитти колго алып, биринчи кезекте күнүгө ушул гезитти окуганды үйрөнүшү керек деп ойлойм. Бул гезитти бүгүнкү күндө деле жакшылап колго алып, ошол багытта өнүктүрсөк, бул гезит окумдуу, мамлекеттин бүгүнкү күндөгү идеологиясын жүргүзгөн, жалпы элди келечекке жетелеген мыкты гезит болуп кызмат кылып бермекчи. Кудай буюрса гезитибиз өзүнүн кылымдык майрамын өтө зор деңгээлде өткөрөт деп ойлойм. Мен өзүм ойлойм да, ушул 100 жылдыкта
эркин тоо гезити бүгүнкү кыргыз туусу өзүнүн төшүнө Манас орденин такат деп элестетем да өзүмчөчү. Анткени ага татыктуу биздин кыргыз туусу гезити. Ошол биздин салтанаттуу чоң аудитория филармонияда өтүүчү салтанатка бүтүндөй мамлекет башчыбыз баш болгон бүтүндөй кыргыз интеллигенциясы катышып, ушу тоюбузду бийик деңгээлде белгилеп, алдыда турган милдеттер, өткөн Артуз Акылчаев кандай байсалдуу иштери болду, ошонун баардыгын ортого салып биз чоң талкуулап ала турган бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бул гезиттин биздин кыргыз мамлекетинин тарыхында, кыргыз коомунун тарыхында орду абдан чоң. Анан ушул датаны, ушул мааракени менимче чоңураак улуттук бир масштабта карап, улуттук масштабта белгилесе жакшы болот эле. Улуттук биринчи гезит катары жалпы эле журналистиканын, басма сөздүн, ошондой эле ошолорду иштеп жаткан адабият, маданият, көркөм өнөрдүн башатында туруп ошолорго килейген булактын суусун ачкан, ошолорго жол салып берген, ошолорго из калтырып кеткен бир дагы гезит эч качан унутулбайт. Эгерде кыргыз туусунун башкачында эркин тоонун ушу басып өткөн тарыхый жолун, аны сиңирген эмгегин кимдир бирөө баалабаса, аны кыргызча айтканда тагдыр урат. Кудайга ыраазы болбойт. Ошондуктан бул өзүбүздүн улуттук гезитибиз, биздин мындайча айтканда атуулдук гезит, патриотический деп коет. Анан мунун сиңирген эмгеги эч качан өлбөй, алтын тамгалар менен биздин архивибизде сакталып кала берет. Биз ушуга бел байлап Кудайга тобо дейли. Анан экинчиден эмнеке бул чоң маселе болуп атат. Биздин эмебиз, мамлекет башчыбыз Жолдош Жапаров бул өзү дагы гезиттердин баарын окуган, алар талдай билген, тандай билген, аңдай билген, ушунчай көсөм кириш азыр эле элдик президент деген ат койгон. Мамлекет катчыбыз жана биздин басма сөзгө жооп бере турган адамдардын баардыгы буга баардыгын таштап, баардыгын коюп Манас айт дегенде баардыгын таштап майда чүйдө иш-чаралардын баарын ушуга көңүлүн топтоп туруп, муну жогорку мамлекеттик деңгээлде өткөрөт деген иште ичибизде бөлбөлдөгөн үмүтүбүз бар. Ушуну күтөлү. Урматтуу бир тууган кыргыз туусу гезитин бир тууган жамааты, менин кесиптештерим жана жалпы биздин кыргыз туусу гезитинин окурмандары баардыгыңыздарды мына кирип келген 100 жылдыгыңыздар менен куттуктайм. Буга чейинки 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдык Совет Кыргызстандын юбилейлери канчалык шаң менен ал кездеги борбордук комитеттин, коммунисттик партиянын борбордук комитетинин Москвадан келген өкүлдөрү менен, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин, министрлер советинин, жогорку советтин өкүлдөрү менен толо залдар, толо овациялар, кол чабуулары менен кандай өткөнүн документалдуу фильмдерде көргөздүк эле. Азыр баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей башка заман, азыр эгемендик заманында рынок мамилелеринин шартында тилекке каршы биздин кыргыз туусуна анча ошондой маани берилбей калып атат. Бирок ошентсе дагы баардыгыңыздарды калем кармап ушул кыргыз туусунан чыккан көп калемдештеримди, окурмандарды баарыңыздарды бүгүнкү гезитибиздин 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Аман болуңуздар. Дагы деле гезитке жазып, дагы эле окуй бериңиздер. Бүгүн маареке алдында өзүм толуп ташып, эригип турам. Ошол учурдан пайдаланып мен жаңылыппы кыргыз туусунун окурмандарына бүгүнкү күндө кыргыздын булуң бурчуна жетип, алардын ой максаттарын, алардын тилек ойлорун чагылдырган гезитимдин байсалдуу болушун, дайыма 100 жылдыктан кийин да 150 жылдык дагы башка даталарын элибиз чоң уюшкандыкта, чоң бийиктикте майрамдай берсин. Баарыңыздарга мени тилегеним аманчылык, эсенчилик. Кыргыз туусу кылымдын гезити. Кыргыз туусу бул кыргыз элинин тарыхы. Ошондуктан кыргыз туусунун келечеги кең, дайыма тойлорго уланып, дайыма жолу даңгыр болсун. Окурмандары түмөндөп көбөйө берсин деген тилекти айткым келет. Урматтуу улуу журтум,
Бүгін біз ұлттық тұңғыш гезит Кыргыз туусу гезитинин 100 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Бул улуттук туңгуч гезиттин 100 жылдык мааракеси Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы менен биргелешип, бир мезгилде өтүп жатканы бекерин эмес. Анткени биз мамлекетти өнүктүрүүдө, мамлекетти уюштурууда, мамлекеттин келечегине кам көрүүдө бул улуттук туңгуч гезит өтө чоң баралдуу салымын кошуп келгени белгилүү. Ошон үчүн бардык кыргыз туусунун окурмандарын, жалпы журтту алгачкы туңгуч гезиттин 100 жылдыгы менен куттуктайм. Бул гезит, бул бүгүнкү күндөгү кечеүнкү чоң курал, ал эми бүгүнкү күндө чоң бир тарых. Бул тарыхты терең билели, тарыхты үйрөнөлү, келечекке адашпай сабак алып, кадамыбызды түз кадамдайлы. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен. Эркин Тоо, Кызыл Кыргызстан, Кыргыз туусу гезиттеринде эмгектенген ардагерлерди, азыр эмгектенип жаткан менин кесиптештеримди 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Алардын ар биринин үй бүлөсүнө бакубатчылык, ынтымак каалайм. Алардын ар бирине чын ден соолукту, чыгармачылык, ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар.